Ә, Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Сиздер менен маалымат бөлүшүп кетейин дедим. Азыр садак иштерин кылып атабыз. Садак иштерин кылып атканда ар кандай учурлар болот, ар кандай окуялар болот. Ошол иштер боюнча бөлүшүп кетсем, 200дөн ашык үй бүлөгө жардам берилди. Дагы эле жардам берилип жатат. Анан ошол садак иштерин кылып атканда ар кандай окуяларга туш болом. Ошол окуялардын бирин айтып берейин сиздерге. Үйдө отурсам бир телефон чалып калды. Улан мырза, Эсенкожоев Улан байке. Анан ушундай деп мен бир таанышын номерин берди. Ушундай садака ишин кылган аттыр, садакага жардам берген аттыр деп. Анан ага чалып сүйлөштүм. Аты Мирлан экен. Анан тоок фермасы негиздеген Мико деген. Анан ошол Мико фирмасы менен кызматташып калдым. Мико фирмасы менен иштешип калдык. Ошо башталгандан баштап, карантин башталгандан баштап. Жалпы эсеп менен 200дөн ашык үй бүлөгө ушул өзүнүн азык түлүктөрүн берип жардам көрсөттү да. Учурдан пайдаланып мен рахмат айткым келет Мирлан байкеге, Мирлан байкенин эмгек жамаатына. Себеби кыргызда жакшы сөз бар. Адамга рахмат айта албаган Кудайга рахмат айтпайт дейт. Мен ошо Мирлан байкеге, Мирлан байкенин эмгек жамаатына, себеби дегенде эмгек жамааты да аябай жакты мага. Жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосуп алат барганда дагы. Мисалы үчүн Марат деген байке бар. Ошол жерде кароолчу болуп иштейт, посту кайтарат. Ошол эле завсклад болуп жүргөн эже бар, Жылдыз деген айым. Жылдыз айымга дагы рахмат. Себеби дегенде ошол ат душе чын жүрөктөн ушул ишти кылып атканы көрүнүп турат да. Анан ал ишти мен дагы баягы кылгым келет. Анан мага дагы баягы энергиясы, орусча айтканда, же болбосо ошонун баягы ыхласы мага дагы берилет да. Дагы пайгамбардын хадиси бар. Эгер силер бирөөнү жакшы көрсөңөр, ошону жакшы көрөрүңөрдү билдирип койгула депчи. Анан бул садака кылып аткан учурларда, бул садака кылып аткан иште ошол Мико фирмасын негиздеген Мирлан байкеге мен баягы рахматымды айтып, терең ыраазычылык билдирип кетем. Дагы бир жолу Алла ыраазы болсун силерге. Берген садакаңыздарды Аллах кабыл кылсын, берген садакаңыздарга Аллах береке берсин, калган дүйнөңүздөргө дагы береке берсин. Элибизде сиздей инсандар көп болсун, үлгү болуп жүрө бериңиздер ушундай жакшы амалдарга. Рахмат дагы бир жолу. Ассаламу алейкум.